Наристе ыңаалап булааламга келер замат адеп алгач эненин жүзүн көрүп, анан айланасына аста көз жүгүртүп, тегерек четти, ушул турган дүйнөнү үй аркылуу тааныйт. Кас-кас туруп, үй ичинде күлкүсү, анан тили чыгат. Үй адам баласы үчүн төрөлгөндөн тарта булааламдан сапары карып узагыча, жипсиз тыгыз байланган баш калкалоочу жай гана эмес, баар таап, бакытка бөлөнүүчү куттуу очогу. Очокту кыргыз эзелтен ыйык туткан. Коломтоңордон от өчпөсүн. Үйүңөргө берекет болсун. Балдардын күлкүсү чыгып, дастарконуңардан береке кетпесин деген аруу тилек. Ак бата ар бир түтүн булаткан үй бүлөгө карата айтылган. Адамзат тирүүлүк жышаанасы болгон жерде отубуз өчпөсө экен деп, отту ыйык санап, бүлөө курап, түтүн булатып, тукум улаган. Өмүр көчү мына ошентип уланган. Үй жан дүйнөнүн чеби, жашоо уюткусу. Сыртта кандайдыр бир кыйынчылык болбосун, үйгө киргенде баардыгы артта калып, тынчтык өкүм сүрөт. Сүйүү, бири-бирине болгон ишеним, кечиримдүүлүк жана жеңилин жерден, оорун колдон алган боор тартуу, тилектештик сезими күч алып, ыйыктыктар уялачу жай, жашоо символу, биздин башат, үй. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттейт элибизде. Турмуштук ар кандай кырдаалдарга жараша, бирлери ийгиликке эрте жетсе, бирлери бир аз кечеңде олтуруп, акыры өзү кыялдана курган үй жайга ээ болот. Турмуш жолуна аттанган бүлөлөрдүн баардыгы эле заматта үй жайга жетип, орун очок ала албайт. Тамгасы бул Б тамгасы. Сен мунун баарын тең толук үйрөнүп чыгышың керек да. Ким экен? Квартиранын ээси чалып атат. Мен өзүңдү сүйлөшчү. Алло. Саламатсызбы, кандай жакшысызбы? Кандайсыңар? Жакшы, өзүң жакшысызбы? Жакшы. Арендасын жолду, арендан акчасы. Неме? Кече күнү машина бузулуп, анан бүгүн оңдоп чыктым да машинанычы. Анан 2 күн иштей калайынчы, сураны күтө туруңуздарчы. 2 күндө мен сөзсүз котором сизге акчаны. Жеткиз берем. Болбойт, силер мурун кайда да кармагансыңар акчасын. Убагында бербейсиңерби? Биз күтүп отура беребиз бул жакта. Жок, эми сиздер шартыбызды түшүнүңүз да, акча болбой калып атпайбы? Сиздердин билген, төлөгүн эртерээк. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден кийин өлкөдө жумушсуздук күч алып, завод, фабрикалар талкаланып, мекемелер иш орундары менен толук камсыздай албай калды. Айлык акы, пенсия, пособиялар берилбей, анын ордуна мугалимдер, дарыгерлер, дагы бир топ тармактын жумушчуларына ун жана башка буюм тайымдар менен кошулуп төлөнө баштады. Өлкөбүздө айлык акынын аздыгынан жана жумушсуздуктан улам жаштар алыскы Россияга бет алышты. Биздин өлкө гана эмес, мурдагы КМШ мамлекеттери арасында да бул көйгөй курч турду. Советтик мезгилдегидей жаңыдан турмуш жолуна аттанышкан жаштарыбыздын көбү үйгө жетпей, батирге акы төлөп тирилигин улашты. Кыйын кезеңдер, оор учурлар элди кыйла жүдөттү. Ушунча жүрөгү эртерээк үйлүү болсо болот эле. Мен болот да, Кудай буйрса. Мен подушкам барып алтын айлар. Ошолор мамлекеттик ипотекадан үй алган турбайбы? Биз да барып кезекке туруп көрөлүчү. Бирок кыйын ошолор, бизге бербейт го. Эмнеге бербейт? Барып туруп көрөлү да кезекке. Мейли, барса барып көрөлү. Барабы? Карапайым адамдар көбүнчөсү үй жагынан кыйын болуп атпайбы азырчы? Үй алыш кыйын, акча чогултуп албайсың, квартирага бересиң.
айдан айга, айлыктан айлыкка ошо чогултам деген акчаң баары квартирага төлөйсүң. Ошентип өлкө алдында мамлекеттик ипотекалык компания Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 15 июлундагы номер 499 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялоо механизмин толук кандуу иштетүү, ошондой эле мамлекеттик турак жай программаларын кабыл алуу жана ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү максатында түзүлдү. Жаңыдан ишке киришкен мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталында 10 миллион сом бар эле. Мамлекеттик ипотекалык компания өлкөбүздүн ар бир жаранын камкордукка алууну максат кылып, үйсүз батирде баш калкалагандарга ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ниет кылды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө 2017 жылдын 4 майындагы номер 73 мыйзамына ылайык мамлекеттик ипотекалык компания ипотекалык турак жай насыясын берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 5 августундагы номер 560 токтому менен жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы бекитилген. 2016 жылдын март айында программанын алкагында биринчи ипотека берилген. 2020 жылга карата жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасынын жыйынтыгында 5430 үй бүлө жеңилдетилген ипотека аркылуу турак жай шарттарын жакшыртууга мүмкүнчүлүк алышкан. Анан мен бир көп жыл мурун бир ойлоп анан айта берчүмүн үйдө отурганда. Ушундай бизге бир мамлекет тарабынан үйлөр салынып, ушундай үйгө муктаж адамдарга мындай берип коюп эле, төлөп жашагыла өзүңөрдүн үйүңөргө деген ушундай бир мындай иш-чара болсо деп айта берчүмүн. Мамлекеттик ипотекалык компания 2016 жылдан тарта 2023 жылдар аралыгында 8490 үй бүлөнү турак жай менен камсыздаган. Бул мезгилде ипотекалык насыялар боюнча пайыздык чендер жылдык 12%дан 14%га чейин болуп, насыялоо мөөнөтү 15 жылга чейин, баштапкы төгүмү 10%дан 30%га чейин болгон. Турак жай куруу пилоттук долбоору 2019 жылы Нарын шаарында 60 батирлүү, Бишкек шаарынын Түштүк Кичи районунда 135 батирлүү турак жайдын курулушу аяктаган. Батирлер кийин сатып алуу шарты менен 15 жылга чейинки мөөнөткө ижарага берилген. 2020 жылдын августунда ипотекалык документтерди онлайн тапшыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания электрондук порталы ишке киргизилген. Электрондук портал ишке киргизилгенге чейин жарандар документтерди кол менен чогултуп, турак жайга муктаждардын тизмесин бекитүү үчүн жергиликтүү бийлик органдарына тапшырышкан. Андан кийин мамлекеттик ипотекалык компания документтерди кол менен текшерип, программанын катышуучуларынын тизмесин бекиткен. Алар кийин өнөктөш банкка арыз беришкен. Өзүм ошо келгенден бери такси тармагында иштейм. Бишкектин ичинде такси бар этем. 9 жыл квартира алып жүрүш, 3 бала, 4 бала менен оңой эмес. Аябай эле кыйынчылыктар болот. Мен чейин айтып кеткендей 2 жыл Россияга да иштеп келдик. Эки миң жыйырма биринчи жылдын сентябрь айынан тарта Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 13 июлундагы номер 75 токтому менен бекитилген Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасын ишке ашыруу башталган. Мурда мамлекеттик ипотекалык насыялар коммерциялык банктар аркылуу гана берилчү экен. Мындай жагдайда өлкөбүздө турак жай фондунун тартыштыгы турак жайлардын бааларынын кескин өсүшүнө алып келген. Бул дагы элдин чөнтөгүнө туура келбей, турак жай маселеси чечилбеген бойдон калып келген. Ошондо жарандарга жардам болсун деп, аларды жеткиликтүү шартта камсыз кылуу максатында мамлекет турак жай фондун кеңейтип, көп кабаттуу үйлөрдү салууга киришкенбиз. Мына ошол аракетибиздин алгачкы үзүрүн эми көрө баштадык десек болот. Мамлекеттик ипотекалык насыялар боюнча пайыздык чендер жылдык 4%га чейин төмөндөтүлгөн. Ошону менен ипотеканын жеткиликтүүлүгү жана аны алуу мүмкүнчүлүгү 3 эсеге жогорулаган.
2015-жылдын 1-декабрынан 2016-жылдын 24-мартына чейин Бактыгүл Жээнбаева, 2016-жылдын 14-апрелинен 2019-жылдын 10-июнуна чейин Бактыбек Шамкеев, 2019-жылдын 10-июнунан 2021-жылдын 10-мартына чейин Элмира Абжапарова, ошол эле жылдын 10-мартынан 2023-жылдын 5-сентябрына чейин Аида Төлөгөнова, андан кийин 2024-жылдын 18-июнуна чейин Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компания башкармалыгын жетектешкен. Бүгүнкү күндө Темиркул Балтабаев Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун төрагасы кызматын аркалап келет. 2024-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасынын президентинин номер 68 жарлыгы менен мамлекеттик ипотекалык компания акционеринин функциялары Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилген. 2024-жылдын 17 июлунда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 191 жарлыгы менен Менин үйүм мамлекеттик турак-жай программасы бекитилген. Бул программанын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания стратегиясын өзгөртүп, турак-жайды түздөн-түз курууга багытталган. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар менен өнөктөштүк аркылуу турак-жай сатып алууну каржылап, өз фондусунан турак-жай бөлүштүрүүгө катышкан эмес. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания билесиздер, вторичный жилье деп коет. Муну мурун жараныбыз тапкан үйлөрдү сатып алып берип жүрчү. Бирок ошол эле мезгилде пайызы дагы аябай бийик болгон. Андан кийин президент өз тапшырма койгон, мамлекеттик ипотекалык компания өзү үйлөрдү куруп баштагандан кийин бул вторичный жильени алууну биз токтотконбуз. Мындан ары мындай нерселер экинчи вторичный жильени алып берүү боюнча токтотулган. Азыр жаңы ремонту менен жарандарыбызга заманбап үйлөрдү куруп берүү бизге тапшырма коюлган. Ошонун негизинде биз берип атабыз. Өлкөдө чоң өзгөрүүлөр орун алды. Кабат-кабат үйлөр салынып, мамлекеттик жаңы мекемелер, ишканалардын имараттары, бала бакчалар менен кошо мектептер курула баштады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси жана майнаптуу иш-аракети аркасында акыркы жылдардагы экономикалык өсүштөргө көпчүлүк күбө болуп, ыраазычылыгын байма-бай айтышууда. Буга чейин Бишкек шаарында батирлерде турганбыз. Көп жылдан бери 2022 жылы жыл башында ошо мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу кезекке турганбыз. Жалпы жарандар катары эле 4%дык өлчөм менен убакыт келип бизге ушундай үйлүү болууну Кудай таала насип кылган экен. Ошол үйлүү болушубузга бирден бир себепкөр болгон өлкө башчысы, ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан үйлөр жарандарга толук дайра бала берилип жатат. Ичи тышына чейин жасалганып, коридордон тартып санын жер бөлмөлөрүнө чейин керектүү жабдыктар орнотулуп турат. Үйдүн ачкычын алган жарандарга кошумча эч нерсе жасоонун кереги жок. Дароо көчүп келип жашаса болот. Мындан тышкары ар бир үйдүн айланасында унаа токтотуучу жайлар, балдар ойной турган коопсуз аянтчалар, эс алуучу шарттар да каралган. Чоң турак жайларыбызда мектеп, бала бакчалар дагы орун алат. Эң негизгиси бардык курулуш иштерине сапаттуу материалдар колдонулуп, узак мөөнөттөгү жана ыңгайлуу жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Буга чейин квартирада жашадык, эжекебиздин үйүндө турдук көп жыл. Анан өзүбүздүн үйүбүз болгон жок да. Битке очередке 2022 жылы турганбыз. Быйыл алдык. 2025 апрель айында звонить этишти. ГИКте иштеген кызматкерлер чакырып, үйдүн ачкычын берип, көчүп келип жашай бергиле деп. Ошондой болду. Мен келип жашап баштадык. Жаңы салынган имараттар менен кошо жарандарды үй менен камсыз кылууну максат кылган Кыргыз Республикасынын иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин иш-аракети жана президенттин көзөмөлү менен иш орундары көбөйүп, өлкө аймагынын бардык тарабында курулуштар кызуу жүрө баштады. Саламатсыз ба?
эмеспи? Биз мамлекеттик ипотека боюнча маалымат алалы дедик эле. Интернет булактарынан, телевизордон биздин тааныштарыбыз үй алып аткандарын көрдүк. Анан биз дагы ошо үй алсакпы дегенбиз. Кайсы тармакта иштейсиз? Такси кызматында иштейбиз. Азыркы иштеген ишиңиз расмий түрдө иштейсизби? Ооба. Демек, бизде үй алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен го, Жакшы. Стажыңыз жетет экен. Заявкаңызды келтирип, кезекке тура берсеңиз болот. Эң сонун, рахмат сизге. Бурда эле келсек болмок экен, сен укпай койгом да мен. Буюрсам да үй ала турганга да бизге насип болот. Болсун, Очередке туруп, теметтим дегенден баштап, ошондо патент төлөп баштадым. Канчалык төлөдүм? Азыр унутуп койдум да, сүйүнүштүгөнөн эле баарын унутуп койдум. Жакшы, Кудайым буюрса 3 бөлмөлүү батир алдык. Быйыл 1-майда көлүчүн алып, аябай сүйүндүк. Ат-энем баары кошо келип бияктан өлүктөшүп сүйүндүк да, алар да биз үчүн аябай. 3 жылдан бери квартиралап жүрүп, үйгө жабып атат деп. 9 жыл квартиралап калыптырбыз. Ага чейин кеминде кайнатамдар менен турчубуз. Бир жагынан ишенип, ишенбестен аракет кылып көрөйүн деп 2022 жылы жайында турдум кезекке. Анан 2 жыл турдум. Биринчи чалганда март айында чалышты. Ишенген жокмун. Чын эле гиктенби деп кайра сурап, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушул үйгө 3 бөлмөлүү батирге буюрса жеттик. Үй бүлөм менен аябай кубанычыбызда чек жок азыркы учурда. Нурза да? Оу. Кандай бактылуу болсо? Кече күнү батирлеп жүрдүк эле. Бүгүн минтип өзүбүздүн үй болуп калды. Ошол квартирага төлөгөн акчаны деле бияка төлөсөк үйлүү болуп калып атпайбызбы биз? Чын эле. Кече эле ошол батирде жашап, өзүбүздүн үйүбүздү кыялданып атпадык беле? Кыялыбыз да ушинтип ишке ашып калды го, Ооба да. Арча балама жакшы болду. Үйдүн ичинде кысылбай ишке чыгып карасаң, ойноп. Жырга эле калбады. Бирок мен ишене албай турам, бул биздин үйүбүзбү, же биздики эмеспи деп. Биздин үй. Мен мамлекетке ыраазымын. Баарыбыз үйлүү кылып атат. Биздей адамдар толтуралар үй алып атат кой. Ишениш керек болгон. Баардык ийгиликтер биздин алдыда. Кудай буйрса. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 87,5 миллиард сомду түзөт. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания электрондук каттоо системасында мамлекеттик турак жай программасынын алкагында турак жай алууну күтүп жаткан 60 миңден ашуун жаран катталган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын астындагы пландар, бул биздин урматтуу президентибиз койгон пландар. Буюрса, мына өзүңүздөр билгендей эле, акыркы 2024-25 жылдары мамлекеттик ипотека компания өз курулуштарын баштаган. Жарандарыбызга миңдеген жарандарыбыз бүгүнкү күндө үйлөрү тапшырылды. 2030 жылга чейин, Кудайым буйрса, мамлекеттик ипотекалык компания президентибиз койгон тапшырмага ылайык көпчүлүк жарандарыбыз үй менен камсыз болот. Бүгүнкү күндө толук мамлекет республика боюнча 72 миңден ашык квартиранын курулуш иштери жүрүп жатат. Акыркы 2 жылдын ичинде биз ойлойбуз, ушулар толугу менен бүткөрүлөт. Баштапкы этапта 2024 жылдан тарта биринчи 9 турак жай комплексинин курулушу аяктап, анда турак жай программасынын катышуучуларына 4279 батир берилген. Бишкек шаары, Скрябин көчөсүндөгү 45 жана 45А үйү 549 батир, Маликов көчөсү 91 дарегинде жайгашкан Мурас турак жай комплекси 986 батир,
Чыңгыз Айтматов 102 көчөсү 612 батир, Молдобасанов көчөсү 225 батир, Туңгуч Кичи районунда жайгашкан үй 54 батир, Жалал-Абад шаарынын Малашев Курманбек көчөсүндөгү Асман Резиденс 1 турак жай комплекси 639 батир, Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Юнусов көчөсү Асман Резиденс 5 турак жай комплекси 240 батир, Жалал-Абад шаарынын Розу Аземов 1 көчөсүндө жайгашкан Асман Резиденс 2 турак жай комплекси 450 батир, Жалал-Абад шаарынын Жеңи Жок көчөсүндөгү Асман Резиденс 3 турак жай комплекси 135 батир, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Юнусов көчөсүндө орун алган Асман Резиденс 6 турак жай комплекси 370 батир, Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын Карасаев көчөсүндө жайгашкан Хан Теңири турак жай комплекси 420 батир. Башкага бакыт издеген адам бакытка өзү дуушар болот деп айтылып келет. Түзүлгөнүнө 10 жыл толуп олтурган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому жакшылыктын жышааны. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүнкү күндө өлкөбүздө турак жай курулуштары жогорку теп менен жүрүп жатат. Бишкек шаарында гана эмес, бардык облустарда, район борборлорунда жана кичи шаарларда да муктаждар үчүн жаңы үйлөр курулууда. Кудай буйрса, биз ипотекалык механизмдердин жардамы менен турак жайга болгон бардык жарандарды үй жай менен камсыз кылабыз. 10 жыл ичинде өзүңүздөр билесиздер, канча деген жарандарыбыз мына ушул мамлекеттик ипотека компания түзүлгөндөн кийин жарандарыбыз мына үй менен камсыз болгон. Акыркы 2 жылдын ичинде биздин урматтуу президентибиздин реформасына ылайык мамлекеттик ипотекалык компания Кыргызстанда эң чоң бир мамлекеттик ишканага айланды десек жаңылышпайбыз. Ошол менен бирге мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына ушул бардык мамлекеттик ипотекалык компанияда иштеген кызматкерлерди мына жеке өзүм атыман, иш башкармалыктын атынан майрамы менен, кесиптик майрамы менен куттуктап кетем. Урматтуу мекендештер, биздин компания 2024 жылдан бери 4000ден ашуун батир тапшырды. Ал эми 2015 жылдан бери 11 миңдей жараны турак жай менен камсыздады. Дал ушул 10 жылдын ичинде компаниянын өнүгүшүнө салым кошкон жалпы кызматкерлерге терең алгысымды билдирем. Мамлекеттик ипотекалык компания өлкө башчыбыздын алдыбызга койгон пландарды толугу менен аткарууга аракет кылып, буга чейин жарандарыбызды үйлүү кылып келсе, мындан ары да үйлүү кылууну улантат. Элдин эңсеген үмүтүн жандырып, келечекке карай шаңдуу кадам таштаганга шарт түзгөн, бакыт тартуулап, коломтосунда оту жанышына түрткү болгон компания.